социальный уязвимые слои населения деген баягы ЧС болгон маалда кимге жардам беребиз деп кылабыз го. Вот мына баардык тең ушул эки. Каз катар тизилип кароодон өтүп жаткан адистештирилген жана инженердик техникалар Нарын облусунун жарандык коргоонуу курамынын күч каражаттары. Техникалар жана жарандык коргоонун курамынын даярдыктары атайын комиссиянын кароосунан өткөрүлдү. Именно ушулар башында туруш керек. Эпизотия болобу, эфипотия болобу же эпидемия болобу. Жарандык коргоонун даярдыктарын текшерүү жана баа берүү өлкө башчысынын жарандык коргоонуу боюнча планына ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия жүргүзүүдө. Анда алар ар бир түзүмдүн күч каражаттарын жана даярдыктарын текшерип, 3 баскыч менен баа беришмекчи. Комиссиялардын мүчөлөрүнүн баягы эмелерин алабыз, сунуштарын алабыз. Анан ошого жараша анан кийин баягы даяр же даяр эмес деген, же болбосо чектелүү даяр деген баананан коебуз. Азыркы учурда акыбал жаман эмес. Баа берүүдөн сырткары атайын комиссия тарабынан ар тармакка жетишпей жаткан иши жана кемчиликтерин жоюу боюнча усулдук жардамдарда көрсөтүлдү. Биз проверка знаний кылдык. Биз айтып, өрт кырсык чыгып калса эмне кылыш керек, өрт чыкпаш үчүн кандай иш чараларды көрсөтүш керек. Жакшы экен. Биякта бүт служащийлер, кызматкерлер бүт өзүнүн эмелерин билет экен, милдеттерин билет экен ошол тараптан. Негизгиси өрт абалы боюнча жакшы. Көрүлүп жаткан бул иш аракеттер ар кандай табигый жана техногендик кырсыктарды алдын алуу иретинде жасалууда. Себеби кандайдыр бир өзгөчө кырдаал каттала турган болсо, тийиштүү министрликтен сырткары жарандык коргоонуга мүчө болгон баардык кызматтар уюшкандыкта иш алып барышмак. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Нарын шаары.